Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2-июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаардын эң престижный, элитный району болуп эсептелген Ак Тилектен сатыла турган 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жанында дагы жаңы салынган чоң үйү дагы бар экен, жери 6 соток. Бул район Ак Тилек көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүрүүгө аракет кылайын. Ак Тилектеги городской больницаны билесиздер туугандар. Ал нол жерде, жанында 112 маршрутканын акыркы аялдамасы дагы бар. Ошол жерге келесиздер дагы, мына өйдө тарапка күн батышты көздөй бир 300 метр эле түз чыгып келгениңиздерде, сол тарапта 22 көчө жайгашкан. Мына 22 көчө болуп калат. Ушул 22 көчөнүн эле кире беришинде сол тарапта мына бул жерде 21 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Туугандар, мен айткан 22 көчөгө киресиздер. Кирип эле бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө сол тарапта 21 даректе ушул үй сатылат туугандар. Даяр үй, келесиздер, жашайсыздар туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып бергенге аракет кылам. Эси номери болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Локациясы да өтө сонун туугандар. Шаардын эң сонун району болуп эсептелген Ак Тилекте ушул үй сатылат. Жери 6 соток, кызыл китеби бар. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде бардыгы бар. Суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар. Анан сатыла турган жер үйүбүздүн чек арасы ушул жерден башталат туугандар. Мына ушул Пескалок соборунун аягына чейин болуп калат. Төрт тарабы тосулган, карата орнотулган. Анан мына көчө тарапта дагы гүлдөрдүн түр-түрлөрү эгилген экен. Мына ушундай туугандар. Эски Ак Тилек болуп калат. Бул жакта городской больницага, мектеп, эмне керек болсо бардыгы жакын. Пешком эле барып келе бересиздер. Баратан ашып киргениңиздерде мына арка ушундай тосулган, асты стяжка. Бул жака бир 4-5 машина кудай берсе кеңири батат туугандар. Мына жакта 2 кабаттуу 6 бөлмөдөн турган даяр үй жайгашкан. Келесиздер, жашайсыздар. Мына төрт тарабында болсо толук курулушу бүткөрүлө элек үй жайгашкан. Мынакей, ушундай. Эми албетте эле туугандар, кийин дагы өзүңүздөр келесиздер, толук маалымат алып кетесиздер, сүйлөшөсүздөр. Бул жакта болсо сырткы ажатканасы, анан душ туугандар. Азыр бүт бардыгын көргөзүп берем. Жерин айттым, 6 соток, условиялары бардыгы бар, кызыл китеби деле бар. Мына киргениңиздерде ушундай узун коридору, ремонтторун байкап атасыздар, жакшы. Так. Ушундай киргенде холл болуп калат. Мына ушундай коридорлору кеңири. Мына жерден 2-чи кабатка чыгып кетесиздер туугандар. Биринчи кабаты 4 бөлмө, экинчи кабаты дагы 2 бөлмө. Жалпысынан 6 бөлмө туугандар. Ушундай. Ремонттору жакшы. Хай-тек стилиндеги эшиктер орнотулган. Окей. Мындай айнек терезелер пластик экен. Так, бул жагы болсо кухнясы, газ, бардык условиялары бар. Асты полу жыгач, ушуну эске алып коюңуздар. Бул жагы болсо санузели, раковина, күзгү, бул жакта унитаз, душевой кабина бардыгы бар туугандар. Порчикалар менен. Бул жакта болсо раковина, күзгү туугандар. Үйдүн ичинде дагы санузели бар, сыртында дагы санузели бар экен. Бул жагы биринчи кабаттын 4-чү бөлмөсү. Ушундай. Так, ушундай бул 4-чү бөлмөсү. Азыр экинчи кабатын дагы көргөзүп берем. Так, экинчи кабаттын 1-чи бөлмөсү. Отоплениянын батарейкалары бар. Ушундай люстралар орнотулган, бүт бардыгы жакшы.
мына үйдүн кора тараптан көрүнүшү ушундай. Азыр сиздерге ушул 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат алып берген аракет кылдым. Узун турасы 13/10, 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй туугандар. Мына сырткы фасадтары жасалган, ремонттору дагы жакшы экен туугандар. Азыр көргөзүп бердим го. Эмне кылсаң, мына жактан түз жүрүп келе бересиздер. Бул жагы гараж экен. Бул жака кийин машинаңыздарды коюп койсоңуздар болот. Бул жагы өзүнчө эле бир бак туугандар. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Бул жагы толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу үй туугандар. Бөлмөлөрү деле көп экен. Бышкан кирпич менен тургузулган. Сейсмопоиск колоналары орнотулган. Мына ушундай суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Мына үйдүн баасы деле жакшы баага коюлду туугандар. Бул жакта шаарда квартираңыздар болсо деле ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Варианттары бар экен. Ушундай. Так, бул жака кирсеңиздер, мисалы мына биринчи бөлмөсү экен. Мына караңыздар, чоң. Бул жагы мындай узун кеткен коридор. Бул жагын холл кылып туруп, лестницаны мына жерге жасатып, 2 кабатка чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Азыр эми ээси 2 кабатын көргөзбөй эле коюп атат. Ким кызыкса, кимге үй керек болсо, кимге үй жаккан болсо, келет, көрөт, толук маалымат алат дейт. Ошол себептен кыска нуска эле тартып коюп атам. Жайгашкан жери соң туугандар. Бул жагы кухня экен. Мына жактан дагы бир эшик кылып туруп, мына жерде мына суу түтүкчөгө чейин кухня кылып койсоңуздар болот. Мындай кылып ээси азыр мага түшүндүрүп берди. Бул жер болсо гараж. Бул жанагы 2 кабаттуу үйүбүз, мен көргөзүп бердим го. Мына үйдүн артында дагы мына ушундай место дагы калтырылган. Бул жагы ажалканасы, жанында душ жайгашкан. Мындай чыкканда өзбекский вариант туугандар, 4 тарабы менен мындай тосулуп сонун болуп калат экен. Жер 6 соток, бирок мындай караганда кыйла эле чоң экен, байкап атасыздарбы? Мына туугандар ушундай. Документтери деле так бүт, бардыгы жакшы. Азыр ошо 2 санузелин көргөзөйүн, анан баасын айтайын туугандар. Мына бул жак гараж. Мына кранттар деле орнотулган. Бул жагы болсо өзүнчө бир бош орундук. Мына жерлерге мисалы үй чочок жасап алсаңыздар деле болот, мына үстүн жабып. Мына туугандар бул сырткы душ. Бүт бардыгы уланган центральный канализацияга. Бул жагы деле ажалкан экен, бул деле центральный канализацияга уланган. Жакшы. Мына туугандар, место дагы калтырылган. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $150,000 бааланды. Көрүп атасыздар, даяр үйү бар экен, мына жакта дагы үйү бар экен. $150,000, анан дагы жакшы кеми болот экен. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсине чаласыздар, келесиздер, содалашасыздар, жакшы түшүрүп берет экен туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Локациясы да өтө сонун, городской больницага, Ак Тилектеги Борбордук мечитке деле жакын, пешком эле барып келип турасыздар. Туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар.